Республикалык жаштар форуму коноктор алгач Ошмонун 85 жылдык мааракесине арналып уюштурулган Ошмо сүрөтчүлөрдүн көзү менен аттуу көркөм сүрөттөрдүн конкурсунун катышуучуларынын эмгектери менен таанышты. Андан соң Ошмодагы жаштардын жетишкендиктери жөнүндө парадка күбө болушту. Бүгүнкү форумдун негизги максаты жаштарга креативдүү ойлонууга, өздөрүнүн эркин ойлонуусуна аянтча түзүп берүү жана студенттерди ыктыярчылыкка, ошол эле мезгилде коопсуз дүйнөгө кантип биз жардам бере алабыз, мына ушул маселелерди кантип чече алабыз деген максатта ушул өзүбүздүн Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесинин алкагында топтоп мына ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Форум креативдүү жаштардын идеяларын ортого салуу, ыктыярчылыктын коомду өнүктүрүүдөгү ролун белгилөө, диний негиздеги чыр-чатактардын зомбулуктун алдын алуу максатында уюштурулду. Бүгүнкү толкууда ошол жаштар тарабынан шаардын келечегине, Кыргызстандын келечегине айрыкча биз эми Ош мэриясы жаштардан шаарга жакшы сунуштар күтөбүз. Эмне үчүн дегенде жаштар өзгөчө ойлонот, алардын өзгөчө көз караштары бар дегендей. Ошон үчүн азырда роликте көрбөдүбү, президент айткандай, келечекти жасаш мындан шаардын өнүгүшү жаштардын колунда. Ошон үчүн биз жаштардын идеяларына, сунуштарына аябай таянабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү форум өзүнүн максатына жакшы жетет деген ишеничтебиз. Биринчиден, бул жер жаштардын ойлорун, идеяларын айта турган аянтча. Аянтча деген сөз, бул деген Кыргызстан боюнча жаштар келип, жөнөкөй жаштар эмес да булар. Булар деген коомдук иштерге катышкан, жакшы окуган, жүрүм турум менен башка жаштарга үлгү болгон жаштар. Ошон үчүн бул жерде жаштардын баягы активдүү жаштар чогулган жерде сөзсүз жакшы идеялар чыгат. Анан жаштар бири-бири менен үйрөнөт. Мен деле ачык айтышым керек, ушундай деңгээлге жетишиме ушундай жаштар форумдарынын салымы аябай чоң да. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн, жаштар форуму жөн эле формалдуу бир чогулуш депчи. А бирок анын түбүндө, анын жаштарга таасир эткен азырына докладчиктер, спикерлер сүйлөп атканда, жаштарды кабыл көрөтпайсыздарбы? Коомго пайдалуу болгула, жаштарга пайдалуу болгула, өлкөгө кайдыгер болбогула деген жакшы сөздөр сөзсүз таасир этет. Жаштар өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө карай республикалык форуму мындан ары облустарды кыдырып, эртең Жалал-Абад шаарында улануусу күтүлүүдө. Бүгүн Оштогу иш-чарага дагы Жалал-Абадтан келген жаштар уюмдарынын өкүлдөрү активдүү катышты. Бекмамбет Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жаштарына убагында кам көрүү максатында аябай жигердүү иштеп атабыз. Анан бүгүн атайын Ошмунун чакыруусу боюнча келип, бул жактагы жетишпеген нерселерди өзүбүздө көрсөтөлү деген ой менен келдик. Өзүм менен кошо 15 студентти, эң алдыңкы студентти алып келдим. Буюрса эртеңки Жалал-Абад мамлекеттик университетинде боло турган форум эффективдүү болот деп ишенем. Форум жана жаштар жана коопсуздук деп аталат. Ошо бүгүнкү күндө жаштарга туура билим берип, туура тарбия бере албасак, биз эртеге көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү, алардын результаттарын ала албай калабыз, жыйынтыктарын. Ошондуктан жаштарга бүгүн туура максат берүү максатында көңүл буруп атабыз жаштарга. Форумдун алкагында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин жаштар багытында жасалып жаткан иштери көрсөтүлдү. Андан сырткары ыктыярчылык, диний агымдар жана тыюу салынган экстремисттик жана террористтик уюмдар, кибер коопсуздук темаларында баяндамалар жасалып, жаштар арасында талкуулар болду. Форумдун соңунда Ошмунун таланттуу студенттеринин концерттик программасы тартууланды. Жөн гана сөз эмес, ошол жерде жаштарга мүмкүндүү технология өнүгүп, дүйнөлүк эл саясат өзгөрүп, негизги бүгүнкү дүйнөлүк абалда жанагы жаштардын кайсы багытта кетип атат, кандай багытта, мындан кийин 10 жыл жаштар кайсы тарапта болот, кандай багытта болот, ошол негизги бүгүнкү максат, ошол багыттарды аныктоо жана жаштарды туура багытка үндөө да. Белгилей кетсек, быйыл республикалык жаштар форуму өлкөнүн түштүк аймагындагы бардык облустарда өтүүдө. Форум идеяларды алмашуу жана өлкөнүн санариптик трансформациясынын актуалдуу маселелерин талкуулоо аянтчасы катары уюштурулууда. Иш-чара кызыктуу талкуулар, мастер-класстар менен коштолот. Роза Ахматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.